Assalamu alaikum. Менин атым Абдуапов Чолпонкул Рахманкулович. Мен өзү Бишкекте турам. Бул компанияны бизде мурда бирге иштешкен Света деген эжем бар. Ошол аркылуу келип калдым. Ушундай Чолпонкул жакшы бир эме бар экен, кооператив жөнүндө айтып калды. Ушундай үй алса болот экен. Ушундай жакшы шарттары бар экен. 5% 10 жылга бөлүп төлөй турган үй бар экен деп айтып калды. Анан офиске бардык. Ошол жерде компанияны айтып беришти. Анан өзүм да изучать эттим. Көбүнчө эле мурда ушул жакты эңсеп, мына жогоруга жылсамбы деп, Южный магистрал жакты ушул жакты көрүп, ушул үйлөрдү элестетип, неме кылып кетчү элек да мурда. Ушул жерден үйүм болсо деп эңсеп койгон элек да. Ошол буюрса келип отурат да ушул 5В аркылуу. Бул биздин эменин аты өзү жилищный кооператив 5В. Оңой жана ыңгайлуу шарттар менен үй алып берет да, рассрочка пайызы жок. Бул үйдү анан мен очередим келгенде 2019 жылы октябрдын 15-inde алдык, алып берди да. Калган 65%-ын кооператив төлөп, 10 жылга мага бөлүп, ар бир азыр ай сайын кайтарым төлөмүм 31.500 сомдон төлөп турам да ай сайын. Ошентип 10 жылга пайызы жок, 5% мындайча айтканда. Биринчи взносу мен почти 2 миллион төктүм да, 35%. Калган 6 миллиондук үйдүн да, калганын компания кооператив төлөп берип, биз мага үйгө киргизип койду да. Бүт процедуралар через госрегистр аркылуу өттү. Даже ал жерде мен обременение кылып коет экенбиз, аялым даже неме кылып, анан полностью биздин семьяны учетко коюп берди. Эгер бизде да шарттары бар, эгер кээ бир эмелер болуп калат да, мындай күтүүсүз шарттар болуп калса, бизде 10 жылда 3 айдан 3 жолу каникул берет да. Мисалы үчүн мен былтыр пандемияда мен өзүм деле 3 ай каникул жазып койдум. Ошо каникул бүткөндөн кийин да кайра төлөп келетам азыр. 3 ай каникулда болдук да. Анан ошондой эле эгер көп эле төлөй албайм калам десе, компания аны арзаныраак үйгө чыгарып коет, же болбосо акчаны полный паевой взносты кайтарып берет да, жакшы жери. Банктагыдай алып койбойт да биздечи. Ошондой шарттары жакшы да, условиялары. Анан бизде болгону бир гана паспорт менен, анан ошо адресный бюро справка керек болгон ошол экен. Кыргызстандын бардык Бишкектен, Ош, Жалал-Абад, Каракол, чоң-чоң шаарлар Токмоктон алса болот. Бизден балдар Сокулуктан алды. Анан эң негизги 18ге чыгыш керек. Анан паспорт болсо болду. 18ден баштап ала берет. Учетко, эмеге карабайт экен. Бир үй алгандан дагы жеңилдиктери, биринчи мен төлөм взносум 160 000 сом болгон, кирүү взносум. Экинчи үй алганыңда анын тең жарымын төлөйсүң да, жакшы жери. Анан членский взнос 2000 сом эле, кийинки үйгө да уже членский взнос жок болот. Членский взнос төлөбөйсүң, бир жолу калган төлөнөт да. 2000 сомдон членский взнос бар, ал мына жана кооперативдин эмелерине кетет. Жана офисный содержание, сотрудниктердин айлыктары да, бизде ошол 2000 сом членский взносу бар да. Болгон переплатасы 10 жылга 480 000 сом болот, сомго. Анан жакшы жери, мен былтыр эле доллар мен алып атканда 69-90 эле да, быйыл уже азыр 85, өзүңөр көрүп атасыңар, 85ке чыгып калды да доллар. Ал жагынан да бизге жакшы жери сом менен төлөйбүз, 10 жыл сом менен төлөйбүз да. Болгону. Инфляция эмени учитывать этпейт. Сом менен киребиз эмесин, анан обратный төлөм да сом менен кайтарып төлөйбүз 10 жыл. Жакшы жери ошол жери ыңгайлуу да. Биздин кооператив шерине сыяктуу да, баардыгыбыз чогулуп бири-бирибизге үй алып беребиз да. Ошон үчүн анан азыр госрегистрде кооперативдин атында болуп турат үй. Качан бизде жакшы жери дагы 1 жылда төлөп койсоң болот,
5 жылда каалаган убакта төлөп кутулуп койсоң болот, анда өзүңө өткөзүп беришет да. Төлөп бүтөрү менен. Бул мен кайрылып кетет элем, айрыкча мен азыр деле биринчи мен кирип атканда сразу эле айтканмын. Өзү негизичи туугандарга ушундай жакшы нерсе бар экен, мынага үй алып берет экен, болгон 35%-ын төлөйт экенсиңер, ушуга жакшы нерсе киргиле деп досторго баарына айттым. Анан ишенгендер ишенип кирди. Мен деле өзүм ишенип эмет киргенде, мына үйлүү болуп отурам. Мен айтып кетер элем, бул жерде баардыгы Кыргызстандын законуна баш ийет, бүт процедура через госрегистр өтөт экен, баардык немеси Кыргызстандын жилищный кооператив кодекс немелерине туура келет. Бул каттоодон өткөн, эмеден лицензиясы бар, ишеничтүү экен, аябай. Ошол жерден эч коркпосо болот. Мен баардык эмелерге мекендештериме кайрылып кетет элем да. Анан мынандай үйгө кирерде мынандай табличка берет. Мен мына Кыргызстанда 77-чи болуп үйдү алдым да, ушул эмени. Мына ушул эменин Бесвейдин өзүнүн эмеси. Ушуну тапшырат. Мен азыр экинчи үйгө туруп атам, уже экинчи. Бул жерден жакшы жери ар 2-3 жылда бирден үй алып турса болот да. Эгер мындай эмелерин эгер 35% суммасы жок болсо, накопительный топтоо жолу менен алса болот да. Ошо азыр минимальный 15 000 сомдон 2 000 сом член топтоса, где-то өзүнүн ала турган үйүн 2 жыл, 3 жылда үйүнө кирип калат да. Ким эмет кирсе да. Топтоо жолу да бар, жакшы жери. Ошо 35% чогулганда анан очерутка коет. Уже очерутка келгенде ала берет. Калган 65% кооператив төлөп берет дагы. Ошондой шарттар аябай сонун да. Мен угуп аткан, көрүп аткандарга баардыгыңарга айтып кетем, ушул Бесвей элет компаниясы аркылуу алсаңыздар абдан ыңгайлуу, шарттары болгону бир гана паспорт керек болот. Эч кандай жумуштан доход эмелер керек эмес. Болгону ошо паспорт менен адресни бир справка келет. Ошол аркылуу эле өзүңөрдүн 35%-ын жок болсо чогултуп, ошо 35% чогулганда компания очерутка коет. Очерут азыр 1,5 жылдын 2 жылга чейин болуп атат. Бир аз пандемияга байланыштуу эме узап кетти. Буюрса баары кайра ордуна түшөт. Азыр Россияда да биринчи ошондой болгон. Башында 2 жылга дейин чоюлат экен. Биздики азыр ошого барып калат да. Андан кийин уже адамдар көбөйүп кирип, уже азыр ушул убакка чейин мен кошо ушул 2,5 почти 3 жылга жетпей 135 адам үйлүү болуп отурат да. Ошонун ичинде мен да бармын. Ошол азыр ошолор дагы бүт кайтарым төлөмдөрүн төлөп атат. Ошентип уже эме кете берет да. Уже очередь жыла берет. Адам көбөйгөн сайын очередь кыскара берет экен да. Буюрса баары жакшы болот. Ошо ишенгиле, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ушул Бесвей элет аркылуу үй алгыла, абдан шарт ыңгайлуу, жакшы экен. Ийгилик каалайм баарыңыздарга. Рахмат сиздерге да.